Саламатсыздарбы, Туз KG каналыбыздын көрөрмандары, сиздерди акыркы сааттагы маалыматтар менен тааныштырам. Каналыбызга катталып, ой пикириңиздерди калтырыңыздар. Чучук казы карта сурады. Чүйдө атка минер жыйындан эле иштен алынды. Чүй облусунун тургундары менен губернатордун жолугушуусунда аял жергиликтүү архитектура бөлүмүнүн кызматкери Адыл Усупов андан чучук казы карта талап кылганын билдирди. Аялдын айтымында ал мэрияга уруксатын алуу үчүн кайрылган. Узак сүйлөшүүлөрдөн кийин уруксат берилген, бирок архитектура бөлүмү менен өз ара аракеттенүү учурунда процесс токтоп калган. Бөлүмдүн кызматкери Адыл Усупов чучук жана казы карта андан кийин акча талап кыла баштаган. 1 литр жана 2 литр деген жашыруун сөздөрдү колдонгон. Алардын өздөрүнүн жашыруун сөздөрү бар, деди жергиликтүү тургун. Арызды уккандан кийин президенттин өкүлү Усупов менен байланышып, ички иликтөө жүргүзүлөрүн билдирди жана иштен кетүү боюнча арыз жазууну тапшырды. Бирок ал тупик жерде жаныбызда кошуналарыбыз болуп үй салып алышкан алар. Ал жерге магазин ачканга болбойт, 4 сотук жер. Анан мен арыз менен кайрылган мэрияга, кайрылганда бир мэрия кетти жок, экинчи кетти жок. Анан алар Бишкекке жиберип уруксат, разрешение беришти. Архитектурага барганда эле архитектордун директору ал дагы текшерүү бергенде, текшерүү санэпстанциядан барып болот, үй салгыла, жыйлоо кылганга болот деген уруксат берди. Анан ошол архитектурада Адыл деген мырза иштейт экен. Ошол Адыл деген мырзага келгенде эле жумушубуз токтоп болбой калды. Тиги квитанцияны алып кел, бул квитанцияны алып кел, канча акча төлөдүм, мынча чучук казы карта алып кел. Анан тиги эме 1 литр, 2 литр деп сүйлөшөт экен, өзлөрүнүн секрет сөздөрү бар экен. Ошентип бизден кечке акча требует этти. Анан жана Адыл деген эмең барбы? Кызмат Орун басам. Канакей ал? Сен билең. Адыл, эгерде мындай, мына жалпы элдин көзүнчө айтып коеюн. Териштирүү иши башталса, абдан чатак болот. Эми тиги карындашыбызга муну алып кел, тигини алып кел деп айтканың үчүн эле өзүңнүн абириң менен арыз жазып кете бер жумуштан. Жасасыңбы? Я. Бер микрофон. Жасасыңбы? Начальнигим айтса, жасабыз. Жасасың. Айтпай эле өзүңү жаз да. Ушунча элдин көзүнчө жалпы Кыргызстанда угуп атса, жетекчилик угуп атса, анан кийин мамлекеттик мекеменин кызматкери катары орун басарсың. Анан эмне, курсагың ачкабы сен? Уят да бул эме. Уят иште эме мындайды. Арызыңды жаз да акырын кете бер. Анан кийин эме, жанагындай мыйзам бузуулар болсо, үй салып атасыңар, архитектура жана айтылган мыйзам баары тең текшерилет. Ал эметсе анан сен өзүң дагы ошого мындай жоопкерчилигиң алдында. А сен эми давай арызыңды жазып кете бер, бу жерден чыгып кете берсең болот. Бар. Айтсаңыз кантип өтөсөм алдыма. Дания Рамангелдиев береки жумада күйүүчү май кымбаттай баштаарын айтты. Минкав башчысынын биринчи орун басары күйүүчү майдын баасы рыноктук деңгээлге жете электигин билдирди. Анын айтымында дүйнөлүк мунай баасынын өсүшүнө байланыштуу дизелдин баасы 100 сомдон жогору болушу керек эле, бирок бийлик эски запастар менен бааларды кармап келе жатат. Учурда өкмөт бааны кескин көтөрбөшүү үчүн ташуучулар менен этабы менен кымбаттатуу боюнча иштеп жатат. Ошондой эле мамлекет социалдык себептерден улам айрым чыгымдарды субсидиялап жатканы айтылды. Ошондой эле өкмөт кнезди убактылуу алып салуу же кошумча дотация берүү механизмдерин караштырып, бирок буга кийин баа кайра ордуна келерин ишенгенде гана бармакчы. Учурда кнез күйүүчү майдын литрине 15-16 сом, эгер ал алынса кайра киргизүү мүмкүн болбой калат. Ошондуктан өкмөт акырындап кымбаттатуу жолун тандаганын айтылды. Эрулан Кокулов менен Бактыбек Жетигенов жыйын учурунда кайым айтышты. Эрулан Кокулов эми Ысык көлдүн жетекчиси менен кайым айтышты. Депутат облус башчысы Бактыбек Жетигенов менен Жети Өгүз районунун Кызыл Суу айылынын тургундарынын жолугушуусуна барган. Ал жерден эл өкүлү мыйзамга баш ийип иштөө керектигин айтып, облус башчысы менен кайым айтыша кеткен. Эрулан Галчарович, сиз туура түшүнсөңүз, бул жерде биз президент тапшырмасы менен эл менен жолугушуу өткөрүп атабыз. Анан сиз келип калган, биз билгенбиз келип калдырбыз. Биз эми сүйлөйбүз, маселе жок. Эми президиумга отурабыз, биябызда айырмасы жок болуш керек сизге эми. Жок, мен түшүндүм, биз билген эмеспиз бу жерде. Биз келсек ошондо сиз жок, түшүнүп атам, сизди сыйлайбыз Эрулан Галчарович. Ошон үчүн бул жерде биз эл менен президент тапшырмасын жолугушуу өткөрүп атабыз жыйын. А сиз болсо бул жерде өзүңүз келип жыйын каалаганда өткөрө бериңиз. Маселе жок, эч ким эме. Бактыбек Жеңишбекович, мен, конечно, элим менен отурам. Ушул элим сайлаган, мен негизичи
Бирок мындай болуп атат да, мен сизге айтып кетейин ушул жерденчи. Мыйзамдын чегинде жүрөлү да. Кайерде болбойлу, кайсы жерде болбойлу. Мыйзамдын чегинде жүрөлү. Ошону эле суранам да мен сизден. Баары мыйзам чегинде өтүп атат, маселе жок. Урматтуу Бакытбек Жеңишбекович, Кыргызстандын мыйзамына баш ийбегенибизден Баары мыйзам чегинде жүрүп атат. Кыргызстандын мыйзамына баш ийбегенибизден Бакытбек Жеңишбекович ушул бардак болуп атат да, ушул элдер ушул Эми баш ийбеген көрүп атабыз, ким баш ийип атат, ким баш ийбейт атат. Эми биз бул жылыйын уйлантып берели. Бакытбек Жеңишбекович, Тоскоолду кылбай турсаңыз, анан маселеңиз болсо суроо бересиз. Сиз менен Жогорку Кеңештин депутаты сүйлөнүп жатат. Эл өкүлү сүйлөшүп жатат сиз менен. Кой туруңуз. Урматтуу депутат. Угуп туруңуз дейм. Дагы бир жолу айтам сизге. Бияка тоскоолду кылбай отуруңуз деп атам. Бакыт Жеңишбекович, мен сизге баш Тоскоолду элдин баары күтүп атат, суроо бере мен сизге баш туруңуз. ийбейм, мен эл өкүлүмүн. Мен баш ий деген жок, бияка отуруңуз деп атам. Мыйзам чегинде болсун баары. Баары мыйзам чегинде. Отура берем, рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Кыскача убакытты туура пайдаланалы. Регламентти сактайлы.